Сөздөн ишке берүүсү менен студияда Каныкей Бозгунова, амансыздарбы. Өлкөдөгү китепкана клубтарды жоюп, ордуна көп функционалдуу маданий борборлорду түзүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Документти Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги даярдаган. Ушул документ туурасында алда кенен маалымат беребиз. Мейманда Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Гүлбара Абдыкалыкова бар. Гүлбара, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Андан кийин деле сөзүбүздү ушул токтом долбоорунан баштайлы. Анын максаты кандай, негиздемесинде кандай негизги маселелер айтылды? Рахмат, абдан орчундуу маселени талкуулаган отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, былтыр июль айында, 2024 июль айында Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын коллегиясында аймактардагы маданият үйлөрү менен китепканалардын ишмердүүлүгү каралган. Бул коллегиянын жыйынтыгында маданият министрлигине тапшырма берилген. Ушу аймактардагы маданият мекемелердин ишмердүүлүгүнө анализ жасап, алардын заман талабына ылайык келтирүү боюнча, реформалоо боюнча сунуштарды киргизүү. Өзүңүздөр билгендей, аймактарда бизде маданият мекемелери, маданият үйлөрү жана айылдык китепканалары абдан көп. Ар бир айылда маданият үйү менен клубтар жана ошондой эле ар бир айылда айылдык китепканалар бар. Жалпы республика боюнча 150дөн ашык китепкана, ал эми клубтар 800дөн ашык маданият үйлөрү жана клубтар бар. Алардын ичинен ушу 650дөн өйдөсү эле айылдык клубтар болуп эсептелинет. Эми негизи аймак республика боюнча ушул айылдык маданият мекемелерибиз тилекке каршы инфратүзүмдүк жактан абдан эскирген, авариялык абалдагы мекемелерибиз дагы абдан көп. Көпчүлүк ушу айылдык китепканалар, анан айылдык маданият үйлөрүнүн көпчүлүгү капиталдык ремонтторго муктаж да. Анан экинчи жагынан алып караганда, ушу инфратүзүм дагы абдан чоң ролду ойнойт да. Азыр аларга салыштыра турган көп башка мекемелер пайда болуп салынып атат, жаркыраган, жакшынакай. Анан алардын катарында биздин маданият мекемелерибиздин инфратүзүмдүк жагынан жакшы болбой келет да. Экинчи жагынан заман талабына ылайык биз атайын ушу айылдын тургундары бара тургандай жаркыраган, жакшынакай биз аянтчаларды түзүп беришибиз керек. Ошондон улам биз баягы айылдагы ушу маданият мекемелеринин ишмердүүлүгүнүн баарын карап, анализ жасап, анан ушу көп функционалдуу атайын маданий борборлорду түзүү жыйынтыгына келип атабыз. Бул эмнени билдирет? Көп функционалдуу деген бул ошондо ичине эмнелерди камтыйт дегенибиз борбор? Заманбап китепканаларбы же? Жогоруда мен белгилеп өтпөдүмбү? Бизде айылда ушу сөзсүз түрдө бир айылда маданият үйү менен бир китепкана бар. Бул маданият кээ бир айылдарда албетте музейлер дагы бар. Бирок көпчүлүк музейлер негизи мектептин базасында түзүлгөн чакан музейлер дагы бар. Ушул 3 маданият мекемесин бир борборго уюштурсак деп, ошол эле учурда концерт, кино көрсөткөн дагы аянтчасы болушу керек. Бул көп функционалдуу, көп тармактуу маданият борборлорду айылдарга, райондун борборлоруна түзсөк деп ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Эми азыр негизи мындай эле мекемелер эмес, биз кызматкерлерди алганда дагы көп функционалдуулугун карайбыз да. Тилди билеби, компьютерди жакшы билеби дегендей, негизи көп функционалдуулукка биз өтүшүбүз керек. Эми азыр технологиянын жардамы менен баягы иштөө ыкмалары да өзгөрүп атат. Кээ бир иштерди бир эле адам, бир эле кызматкер бир нече ишти деле негизи аткарып койсо, мурдакка салыштырмалуу бизде азыр мүмкүнчүлүктөр абдан көп да. Бул биздин маданият, ушу жерлердеги маданият борборлору ушу бир нече мекемени камтыйт. Коуворкинг деп азыр бизде абдан жаштар арасында дагы абдан популярдуу, көп барган жакшы жай.
Биз бул мисалы азыр баягы салттуу китепканалардан кичине өзгөрүшүбүз керек. Маалымат алуу булактары абдан көп азыр. Интернет окумандар деле калбай баратат да эми азыр. Албетте, анализ жасаганда ошо айылдык китепканаларда салыштырмалуу эми баягы барып китеп алган мурдакы дай окурмандар, барып китеп алып окуган окурмандар азыраак да. Бул чынына келгенде салыштырмалуу аз. Экинчиден, ушу китеп окуу азыр электрондук китептер дагы чыкты. Маалымат алуу булактары азыр интернет аркылуу маалыматты көп эле алып атышат. Китептерди дагы жаштар арасында электрондук китептер дагы барган сайын популярдуу болуп бара жатат. Анан айылдардагы китепкананы жана жогоруда белгилебедимби, инфратүзүмдүк жактан барып окуп отура турган жайлары дагы анча жакшы эмес. Эгерде биз ушундай маданият борборлорун түзсөк, ал жерде кичине башкача болот. Ал жерде ал жерде ушундай коворкинг борбору дагы болот ичинде, жаштар чогулуп китеп алып окуй турган жерлери дагы болот. Чакан ошо аймакты таанытуучу чакан музейчеси дагы болот. Ошол эле учурда кино көрө турган залы, жыйындарды өткөрө турган зал же кандайдыр концерттик зал, театралдык спектакльдерди кое тургандай ушундай аянтча баягы көп функционалдуу баягы трансформер деп да коебуз да, өзгөрүп туруучу ушундай жакшы аянтчаны түзөлү деп атабыз. Бул мындай аянтчалардын болушу абдан маанилүү. Бизде жерлерде дагы ушу мамлекеттик программаларды маданият жаатындагы, идеология жаатындагы, багытындагы негизи мамлекеттик программаларды жерлерде дагы ушундай маданият борборлору аркылуу биз алдыга жылдырышыбыз керек. Бул ушу токтомдун долбоорунда ушу биринчи эле пунктунда негизи ушу биринчи жана авариялык абалдагы кээ бир мекемелерди жабууга туура келет. Себеби авариялык абалдагы мекемелерибиз бар. Аларды уже оңдоп түзүүгө мүмкүн эмес. Атайын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корутундусу бар. Оңдоп түзүүгө мүмкүн эмес мекемелерди жабууга туура келет. Кайра салганда кайра эле мурдакыдай эле бир эле функционалдуу мекемени куруп койбостон, ушу курганга жараша ушундай борборлорду көбүрөөк функцияны аткаргандай, ошо жергиликтүү элдердин суроо талабына, жаштардын суроо талабына жооп бергендей жакшынакай аянтчаларды түзүп алсак, ушул негизи биздин азыркы иштеп жаткан иш аракеттерибиздин максаты ушул. Мындай борборлорду ар бир айылга түзүү мүмкүндүгү барбы? Бизде жанагы стратегиялык өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү программасы бар эмеспи? 40-жылга чейин ошондо ал жерде аймактарда өнүктүрүү борборлорун түзүү жөнүндө сөз бар экен да. Анда болсо бир нече айылды же болбосо райондун борборлоруна ошондой бир өнүктүрүү борборлорун түзүү жөнүндө сөз болуп атат да, же 2-3 айылды бириктирип бир борбор болуу же ар бир айылга түзүү мүмкүнчүлүгү барбы? Туура суроо бердиңиз. Албетте, дароо эле бизде баардык айылдарда бир убакта эле баарын салып коюу, бир жаап салып баарын албетте. Ошондуктан бизде анализ жасалып, анан биринчи кезекте жана авариялык абалдагы мекемелердин баштоо сунушун берип атабыз биз. Дароо эле баардык айылдарда баарын жаап салган кыйын. Жабаардын алдында дагы биз башка шарттарды караштырып бериш, альтернативдүү жолдорун да сунушташыбыз керек. Биз сунуштап жаткан биринчи ушу райондордон баштасакпы дегенбиз. Ал дагы биз планга киргизебиз, кайсы райондон башталат деп. Быйыл негизи 1-2 райондон баштап көрсөкпү деп пландаганбыз. Бул албетте баягы биринчи пилот катары башталып, анан жакшы ишке ашырылып кетсе, жерлердин баардыгында тең ушундай борборлорду бара-бара түзүү. Демек бизде тажрыйба жок экен да, азырынча.
бизде буга чейин? Такыр эле тажрыйба жок деп айткан деле болбойт. Жеке тараптар деле негизи коворкинг борборлорду ачып ийгиликтүү ишке ашып келе жатат. Бул ошол аймактарда айыл жергесинде барбы ушундай? Инновациялык борбор, мисалы Нарында былтыр ат башыда китепкананы инновациялык борбор былтыр ачылган, бирок ал жерде бир эле негизи функцияны аткарат, бирок ошол эле учурда баягы заман талабына биз азыр сөз кылып жаткан маданият борборунун бир функциясын жаңыча ыкма менен иштөө менен ачылган кээ бир борборлор, инновациялык китепканалар бар мисалы. Бирок биз азыр маданият көп тармакты камтыган бир маданият борбору мен азыр сүрөттө өткөндөй дал өзүндөй иштеп аткан деле борбор жок бир чети, бирок алардын кайсы бир бөлүгүн азыр учурда деле ишке ашырып аткан жеке тараптар бар. Биздин кээ бир маданият министрлигине караган кээ бир мекемелер дагы өзлөрүнүн аймактарында ошол иштерди ишмердүүлүктү четинен баштап аткандар негизи бар. Менимче бул пилоттук негизде баштасак, бул ишке аша турган эле демилге деп ойлойм. Албетте, себеби бизде азыр коворкинг борборлор абдан көп, жаштар дагы абдан кызыгып көп барышат, жакшы аянтчылар бар. Бул ишке аша турган эле баягы долбоор. Бул эми албетте убакыт керек, акча каражаты керек, ошол эле учурда ошол нерсени иштетип кете турган адистер керек, заманбап, бүгүнкү баягы жаштардын суу талабын аткара турган. Бул жагы кандай чечилет? Эми бизде азыр ошол канча миңден ашык китепкана бар экен, аны китепканачылар бар ал жерде иштеп аткан. Алар ошолор эле кайра ошол жумушту улантып кете алабы, кете албайбы деген да маселе бар да. Кадр маселесин кандай чечесиздер? Албетте, биз көп функционалдуу борборлор түзүү менен ал жерде оптимизация дагы каралган. Бизде бир нече мекемелер бириге турган болсо, анда алардын бул мекеменин уюштуруу түзүмү да албетте өзгөрөт. Кадрларды сөзсүз ал жагында биз ойлонуштуруп жатабыз. Кадрларды дагы даярдашыбыз керек. Азыркы иштеп аткан кадрлар деле тартылат албетте, бирок негизи жалпы эле маданият тармагында дагы квалификацияны жогорулатуу боюнча дагы окутууларды өткөрөлү деп пландап жатабыз. Эми жаңыча борбор түзүлгөндөн кийин ал жакта жаңыча талаптар дагы болот сөзсүз. Экинчи жагынан мен жана китепканалар жөнүндө сөз кылып атып, технологиялар жөнүндө да сөз кылып атып бир нерсени айтпай кеттирмин. Бүгүнкү күндө биз башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбаларын да карап көрүп атабыз. Алыс кетпей эле бул коңшу Казакстан өлкөсүндө, Казакстанда, Алматыда ошо шаардык китепканаларды автоматташтырып бир системага келтирген, келтиришиптир. Ал жерде китепканаларды кызматкерлерсиз деле автоматтык түрдө баягы тейлөө мүмкүнчүлүктөрү түзүлүптүр. Биз өзүбүз көрүп келдик. Мисалы, Книгомат деген жакшы бир жабдыктар коюлган жерлер бар экен. Ошо китепкананын өзүндө дагы, коомдук жайларда дагы автоматтык китеп берүүчү, бул эми робот китепкана деп айтсак болот да, бар экен. Баягы окурмандар барып өздөрү эле негизи атайын карточкалар берилет экен дагы, ошол карточкасы менен электрондук билет да, китепкана окуу билети өздөрү барып эле негизи өзү алып, китепти алып, кайсы белгиленген мөөнөттө кайра алып келип өзү тапшырып коет экен. Ал жерде баягы китепканачынын деле кереги жок экен да. Мисалы, ушундай технологияларды дагы, мисалы, эгерде ушундай технологияларга бара турган болсок, анда тейлөө персоналы азайышы мүмкүн да, мисалы. Андай варианттарды дагы негизи караштырып жатабыз. Бирок ушунун баарын тең биз бара-бара негизи ушу мындай борборлорго дагы киргизсек болот. Азыр эми бул токтом долбоорунда ошол аймактардагы эле китепканалар, маданият үйлөрү жөнүндө сөз болуп атат да, мындай борбор шаарлардагы китепканалар эми ал өз функциясын аткара берет. Эгерде жанагындай
мисалы автоматташтырылган заман талабына жараша талаптарды киргизсе болот. Борбор шаардагы мисалы Бишкектеги китепканаларды. Анткени илимий чөйрө бар, ал жерде бир эле мындай карапайым калк эмес, колдонуучулар бар деген. Албетте, чоң китепканалар бизде областтын деңгээлиндеги китепканалар калат. Негизи биз ошо райондон ылдый карай карап көрөлү деп атабыз. Биринчи, албетте илимий чөйрө бар, бизде китепканалар, биздин чоң китепканалар негизи өзүнүн функциясын аткарышы керек, аткарышы керек. Эми албетте аларды дагы заман талабына ылайык өзгөрүүгө муктаж китепканалар бар, да. Биз айылдык китепканаларга көбүрөөк, айылдык китепканалар көбүрөөк басым жасап жатабыз, да. Бул ошо райондук деңгээлден баштап, анан биз дагы терең анализ жасайбыз. Райондук анан айылдык китепканаларды бир карайбыз, да. Бирок биз китепканаларды айтып атпайбызбы, айылдарда окурмандар дээрлик жок эсе болуп калды деп, ошол эле учурда маданият үйлөрү бүгүнкү күндө бирок өз функцияларын аткарып эле атат го дейм, же алар деле дээрлик мындай эми аткарып, колдон келишинче аткарып жатышат, бирок мындан да жакшы кылса болот, да. Көпчүлүк учурда айылдарда өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Айылдык клубтар, азыр андай клубтар, жаңысы салынган жок да, акыркы жылдары. Албетте, канча жылдан бери негизи инфратүзүмгө мынчалык мындай азыр жаңы көңүл бурулуп атат, туурабы? Инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр азыр акыркы жылдары эле негизи көбүрөөк көңүл бөлүнүп, каражат бөлүнүп, оңдолуп түзүлүп атат. Акыркы жылдары канча билим берүү мекемелери ачылып атат, мектептер, бала бакчалар ачылып атат. Эми маданият тармагында дагы биз ушу долбоорду ишке ашыра турган болсок, буюрса, биздин дагы ушу маданият тармагындагы мекемелер дагы жерлерде, айылдарда негизи жаңыртылышы керек. Инфратүзүмү абдан чындыгында бардык эле айылда ушу маданият үйлөрү абдан кеч табылып турат. Буга чейин оңдоп түзүүдөн өтүп аткандары барбы? Астанда албетте оңдоп түзүүдөн өтүп кайра салынып аткандар деле негизи бар. Бардыгына биз азыр ушундай кайрылуу болгон убакта сунуш берип атабыз. Ошол көп функционалдуу жагын карасаңыздар, баягы мурдакыдай эле, мурдакы клубтун ордуна ошондой эле, ошого окшош эле кайра эле баягы ошондой клубтарды ошондой стилде салып койбосоңуздар, заман талабына ылайык, кичине жаштардын суроо талабына, анан көп функционалдуулугуна карап, кичине жаңыча ойлонуп, баягы көрүнүшү дагы, ичиндеги аянтча дагы мындай жаркыраган, жакшынакай кылып ылайыкташтырып салып берсеңиздер деп эми сунуш катары берип атабыз. Эми бул баягы маданият үйү деген ат эле болбосо, баягы сыртында балким имараты болушу мүмкүн, бирок ичинде мындай толук кандуу жабдыктар жок, мисалы музыкалык бир техникалар, мисалы жана башка бир талаптары дээрлик жок экен, баарыбыз эле көрүп жүрөбүз да айылдагы. Кичине кошумча кыскачараак жыйынтык койсоңуз. Акыркы жылдары негизи музыкалык аспаптар, ошо райондук маданият үйлөрүнүн кийимдери, формалар негизи каражат бөлүнүп алып берилип атат. Негизи салыштырмалуу, негизи аспаптар, албетте, аспаптар да алып берилди, костюмдардын баары жаңыртылган. Негизи маданият үйлөрүнүн костюмдары райондук деңгээлде баарынан алмаштырылган былтыр. Анан бир кыскача учурдан пайдаланып суранат, баягы кайрылуу кылгым келет жеке тараптарга дагы. Биз жана мен жогоруда белгилебедимби, коңшу өлкөдөн биз жана китеп берүүчү автоматтарды көрдүк депчи. Негизи соода борборлоруна бизде көбүнчө элдер көп келет да, ушундай коомдук жайларда ошо автомат книгоматтарды, китеп берүүчү автоматтарды койсо, жеке ишкерлер деле негизи койсо болчу да экен да, китеп окууга чакыруу эми баардыгыбыздыкы да китепкана эле эмес, негизи жеке тараптар деле ал нерсени уюштурса болот да. Албетте. Гүлбар айым, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдирем, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сөздөн ишке берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен өлкөдөгү китепкана, клубтарды жоюп, ордуна көп функционалдуу маданий борборлор түзүү сунушу туурасында сүйлөштүк.
уктурманда маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Гүлбара Абдыкалыкова болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү.